Кара Кол шаарындагы Адилет үйүндө Ысык Көл облустук, Кара Кол шаардык соттору жана Ысык Көл административдик соттору жайгашкан. Бул имарат мурун чек арачылардын жатаканасы болуп келген. Оңдоп түзөөдөн кийин соттук борборго айланды. Сот залдары заман талабына шайкеш жабдуулар менен жабдылып, сот иштеринин ачык айкын өтүшүнө өбөлгө түздү. Учурда сот тутумуна 100 жыл толуп, кылымга тете өз изинен тайбай иштеп келе жаткан тармактын адистери дагы алдыда аткарыла турган иштер арбын дешет. Бул 3 соттун бир имаратка жайгашканы дагы бул ушу жарандар үчүн түзүлгөн шарттардын бирден бири болуп саналат. Анткени жарандар ошо сотторду издеп, ар бир имаратка издеп жүрбөнү өбөлгө түзөт. Андан сырткары бул почталык ташууларга дагы аябай азыр жакшы натыйжаларын берип атат. Почтаны болсо мурда бир зданиядан бир зданияга бир транспорт каражаты менен ташчубуз. Азыр болсо ушул 3-чү этаждан 4-чү этажга, 5-чи этажга ал жагынан дагы почталык чыгымдарга дагы аябай пайда болду десек болот. Улам жыл өткөн сайын жаңылануу иши ар бир соттун актак иштешине толук шарт түзүп берди. Сот залдарында акыйкаттык үчүн көзөмөл камералары орнотулган. Бардык иштер ачык айкын көрүнүп турат. Артыбызда турган экрандар сот процесстеринин тизмелери. Бул 3 соттуку, Кара Кол шаардык соту, административдик соту жана областтык соттуку. Бул дагы жарандарга түзүлгөн ыңгайлуу шарттардын бири болуп саналат. Жарандар киргенде эле өзүнүн процесси же кайсыдыр процесс саат канчада экенин көрүп, ушул жерден залдары баары жазылган. Соттордун чыгарган чечимдери эң акыркы бүтүм. Аны эч ким жокко чыгарып буза албайт. Ошондуктан улам адам тагдырына кайдыгер карабай, акыйкаттык үчүн күрөш жүрүшү кажет дешкен жамааттын аткарган иштери эл үчүн. Негизи азыр эми элдин баардыгына белгилүү эле азыр сот реформасы деген процесс жүрүп атат. Ушул реформа жакшынакай токтоп калбастан жакшы кадам менен жүрүп келатат. Ошонун мисалында айта турган болсок, мына азыркы ушул биз турган соттун имараты, облус соттун имараты. Ушул сот реформасынын алкагында ушул жаңы имаратка ээ болушту. Жаңы имарат жарык, кенен, жакшынакай ар бир ичине кирген киши көрүп билет. Бирдиктүү терезе иштери боюнча толук шартта түзүлгөн. Элге багытталган адилеттүүлүк иши, сот өндүрүшү, иш кагаздар электрондук негизде жүргүзүлөт. Кайрылып келген жарандар кезек күтүү бара чекпейт. Бардык иштерди бүткөрүү жагы бир жерге топтолгон. Гүлжен Кыдыралиева, Нурлан Чойбеков, Илич Касейинов, Кара Кол шаарынан.